2021 жылы айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору аркылуу 10 миңден ашуун дыйкан фермер ишкерлер 6-8-10% жеңилдетилген насыяларды алышты. Берилген каражаттын жалпы суммасы 6 миллиард 178 миллион сом. Мамлекеттик бюджеттен субсидия катары 372 миллион сом бөлүнгөн. Калганы өлкөдө туруктуу иштеген 10 банктан берилди. Айыл чарбасын каржылоо 9 долбоорунун алкагында каражат берген банктар: Айыл банк 2 миллиард 300 миллион сом, РСК банк 300 миллион, Оптима банк 300 миллион, Кыргызстан 200 миллион сом, Кикб 100 миллион сом, Бакай банк 639,9 миллион сом, Халык банк 85,1 миллион сом, Байтүшүм 78,6 миллион сом, Капитал банк 100 миллион сом, Финансы кредит банк 75 миллион сом. Каражат дыйкан фермер жана кайра иштетүүгө арналганы менен көзгө көрүнүктүү иш байкалбай келет. Мындан улам эл арасында баягы эле атка минерлер жеңичинен сүйлөшүп ээлеп алып, карапайым элге каражат калбай калууда деген сөздөр айтылып келет. Токтомду токуп койгон менен иш жүзүндө кредиттерди ким кандай алып жатат дагы белгисиз. Мамлекет айыл чарба өндүрүшүнө аралашкан кишинин баардыгына бирдей мамиле жасаш керек. Мына кооперативдер түшсүн, ошолорго артыкчылык беребиз деген сөздөр советтик стандарт, колхоз деген тескери жапайы идея мээсине сиңип калган эски көз караштагы жетекчилик жөндөмү жок кишилерден чыккан сөздөр булар. Бүгүнкү күндө биз таптакыр башка нерсеге көңүл бурушубуз керек. Технологиялык жаңы тепкичке көтөрүш керек. Жеңилдетилген насыя айыл чарбасын өнүктүрүүгө канчалык салым кошо алгандыгын Айыл чарба министрлиги аныкташы керек. Бирок каражат банктар аркылуу берилгендиктен министрлик кимдерге берилип жаткандыгын так билбейт. Формалдуу кагаздар жана сурамжылоолор менен жүргүзүлгөн мониторинг дагы апрелде гана даяр болот. Бизде жалпы маалымат бар, жанагы 10.407 айыл чарба субъектлерине, жеке ишкерлерине жана 6 миллиард 178 миллион акча берилди деген жалпы маалыматыбыз бар. Азыр ушу жерлерде жана биздин агрардык өнүктүрүү башкармалыктарыбыз ушу маалыматты топтоп атышат. 2022 жылдын ушу 1 апрелинде биз толук маалыматты бере алабыз. Ага чейин мындай маалымат азыр бизде жок. Быйыл президенттин сунушу менен үстөк пайыздар 10%дан 6%га түштү. Мамлекеттен берилген субсидия 372 миллиондон 472 миллионго көбөйтүлдү. Бирок банктардагы инфляциядан улам элге берилүүчү каражат 5 миллиард, же болбосо былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард сом аз болуп калары күтүлүүдө. Так маалымат эмес, алдын ала эсептөөлөр менен ушу 5 жана 5,5 миллиард сомдук каражат берилет деген алдын ала эсептөөлөрүбүз бар. Бирок Кыргызстан финансы министрлиги бул каражатты дагы көтөргөнгө өзүнүн макулдугун берди. Мына ушул жуманын ичинде дагы ушул 474 миллион сомдун үстүнө дагы 250 миллион сомдук жеңилдетилген субсидиялык каражаттарды бөлө турган болду. Эгерде бул каражат бөлүнүп калса, быйыл айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында бардыгы болуп 7,5 миллиард сомго чейинки акча каражаттарын бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул азырынча толук чечиле элек. Демек арзан насыя бар, бирок аз. Канткенде аны монополисттерге эмес, көбүрөөк карапайым дыйкандарга бере алабыз деген суроо ачык бойдон калууда. Көзөмөл деген мамлекеттик мекемелер тарабынан болгон көзөмөл эч качан адилеттүүлүккө алып келбейт. Ошол эле фермерлер, граждандык коом, эл өзү көзөмөлгө алмайынча бул нерсе өз изине түшпөйт. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу 1 февралдан каражат берилип баштайт. Мурдагыдай эле 150 миң сомго чейин күрөөсүз төлөм жүргүзүү 6 айдан кийин башталат. 3 же 5 жылга алсаңыз болот. Мал чарбасы жана өсүмдүктөрдү өстүрүүгө 300 миңден 3 миллион сомго чейин. Үрөнчүлүк, асыл тукум, мал, ары, бал чарбасы үчүн 10 миллион сомго чейин. Ал эми тамак аш, кайра иштетүү тармагына 20 миллион сомго чейин берилүүдө. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.